Муса Жаназаков Алай таза суу жетекчисинин кайрылышы боюнча ошо билдирүүлөрдү айтып кетели. 2022 жылы мен ошо Актылар району Тоолок Молдай айыл аймагына айыл өкмөт башчы болуп дайындалып бардым. Анан ошо калпайтсам апрель айында бардым го дейм, ошо буйруктун негизинде, акимдин буйругунун негизинде айыл өкмөт башчы болуп резервден бардык. Элдер менен жолукканда көбүнчөсү таза суу көйгөйүн айтып атты. Анан чынында биз ошо иштеп жүргөн убакта таза суу көйгөй аябай орчундуу болчу да. Анан ошо төрага менен Тоолок Молдай айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Абдулас Бекназаров болуп, жана ошондой ддепутаттар болуп, айыл эли болуп бир нече чогулуштарды өттүк. Бир нече чогулуштар өтүп ошо чечүү маселелерин кандай деп. Анан мен ошол документтер менен таанышып чыктым. Таза суу боюнчачы ошо буга чейин ошо эч кандай иш аракет болду беле деп. Анан таанышып чыккан убакта ошо калпайтсам 2020 жылдын ошо башында го дейм. Ошо айыл өкмөт башчы ким экен, ал кезде ошо эстен чыгып атат. Ошол кайрылуу кат жазыптыр таза суу департамент. Аягында ошол таза суу департаментинин ошол кезде башчы эсимен чыгып атат. Ошол жооп бериптир. Бизде ошо республикалык бюджет тартыш болуп атканына байланыштуу ошо демөөрчү издегиле жана айыл элинин демөөрчүлөр менен жазагыла деген бир кат бар экен да. Анан ошого да таяндык бизчи. Таянып анан ошол боюнча иш жүргүзө баштадык. Анан Абдулас Бекназар айылдык кеңеш төрагасы ошо таза суу боюнча ушул бир Алай таза суунун жетекчиси бар экен, ошол келип көрүп кетти. Ушу чыгарып берет суу деп мага кайрылып калды. Анан мен айттым, анда жакшы экен чыгарып берсе, кандай кылып чыгарып берет экенсиң, ушундай тозук таза суу чыгарып берет экен деди. Анан мен жокто бир жолу келип кеткен окшойт, көрүп кеткен окшойт да. Анан мени келип тааныштырды ошо киши менен. Анан ал дагы ошонун 2-3 адиси менен келди окшойт. Эми андан бери канча бир 2-3 жыл өтүп кетти, ошо кичине эстен неметип атат, бирок болушунча эстеп айтып берем. Келип анан суунун башына чейин ошо айыл аксакалдары менен барып келдик. Барып анан ошо кайсы жерде тозобуз деп, кайсы жерден неметебиз деп суунун башына чейин барып келдик. Анан ага чейин дагы Мирлан Сами кожо депутатыбыз менен дагы ошо барып таза суу көйгөйүн ушундай кылыш керек, кандай кылыш керек деп. Анан айылдагы ошо бир ошо таза суунун строитель жагында да бир байке иштейт. Ошо аты эстен чыгат. Ошол байке дагы болуп чогуу барып келдим. Ошол май айлары көрүп келдик да. Анан ал булактын башын көрсөтүп келди, ошол жакта тартсак болот деп. Анан ал байке дагы эме иштеп чыгыптыр, ысыт иштеп чыгыптыр да, чертежин иштеп чыгыптыр. Анан келип айылда чоң чогулуш болду, ошонун чертежин эметтик. Анан чындыгында ага да акча керек да. Анан мен айттым ошондо, эми буга акча керек, КССын жазайлы, керектүү документтерди жазайлы анда. Ошол жактан айыл эли өздөрү сунуш кылып калды, ашар жол ыкмасын чыгарбайлы, себебинде ошо документацияга кеткен акчаны өзүбүздө калып, таза сууга чыгарбайлы деп. Андан мейли деп анан элдик жыйындар өтө баштадык. Баймо элдик жыйын, биякта элдик жыйын протоколдору бар. Ошо элдер айтып, ушундай кылалы, тигиндей кылалы, мындай кылалы деп. Анан ошондо аксакалдар менен барып, ошо 1-2 аксакал менен бардык го деп. Жана суунун башына бардык, барып, эми ал андан нары тартсак болобу? Ага дагы каражат көп кетип калчудай да. Анан пока ушул жерден тартып туралы, анан кийин акча каражат болуп калганда ар жактан тартабыз деп. Анан негизи буга чейин эле сүйлөшүп жүргөн немелер бар экен, айыл элинчи. Ар бир түтүн 7000 сомдон чыгарабыз депчи. Сууга чыгарабыз деп. Ошол кезде мен катчы менен эсептешип чыктык. Эсептешип чыкканда калпайтсам 730, 740, 750ге жетпеген түтүн бар болчу да. Ай сайын. Жок, айылдын ичинде ошон түтүн бар болчу. Анан элдер сунуш киргизип калды, чогулушта 10 000 сомдон чогултпайлы деп. Анан эсептесек 7 миллион сом болот экен деп. Анан мен ойлодум, эми анын ичинде бир 100-150 түтүн миграция, ички миграцияда болсо бир 600 түтүн, 550-600 түтүн сөз бар болуш керек. Эсептеп чыккан анан бир 6 миллион, 7 миллионго жөптүр ичкен. Андан кийин дагы спонсорлор таап эметсек болот да. Анан ошентип расчётту ошондой алдык дагы. Анан ошо 6 миллион, 6,5 миллион сом, 6 миллион беле же 6 миллион 200 беле ушундай куруп берем деп айтты Муса өзүчү. Муса Жаназаков Алайчын жетекчиси куруп берем деп айтты. Эч кандай акча сурабайм биринчи. Сууну алып келип таптаза сууну чыгарып берем, 2-3 күн ичесиздер, анан акчасын бересиздер деди. Анан ошол боюнча эл дагы ошол боюнча элге маалымат бердик. Анан элдер макул дешти. Анан таза сууну иштеп башташты буга чын. Эч кандай келишим, мындай юридикалык күчү бар бир кагаздарга, документтерге кол койбой эле ашар жол менен баштадык. Жок, ошо эл да көтөрдү, ашар ыкмасы менен кылалы деп. Анан деп анан ашар ыкмасы менен кылсак, анан ашар ыкмасы кылалы. Андан мен айттым, мен эчтекеге кийлигиче албайм, просто ортодо мына көпүрө гана алып берейин анда деп ошентип көзөмөлдөп туралы депчи. Анан келди, шлангылар алып келип баштады. Чынында аябай жакшы башталган башында. Башталды, келди, анан биринчи эле атис болбогондо билбейбиз да, биринчи алып келип шлангылар түшүрдү. Элдер билген элдер бар да. Анан элдер бул технический шланг экен, муну менен суу ичкенге болбойт деди. Анан мен биз маселе койдук. Бул технический шланг экен байке. Муну менен суу ичпейбиз деп атат эл. Бул деген технический труба, бизге питьё алып келип бер депчи. Анан айтканда ал питьё, мен анда питьё алып келип берем деди. Чындыгында бул башында корейский метод менен салып берем.
баягы тез жактан бери суу келип 9 километрден бери келет да суучу. Анан суу келип жананча суу келип резервуар жарып кетет. Анан ал мен түшүнгөнүмчө жоо шлангын шлангы кара ичке шланг кылабыз, кара жоо шлангы ошо суунун теченесин азайтып корейский метод менен салып берем деди. Анан ии деп эле калдык биз деле. Салыңсана деп жана жакшы башталган. Анан жана көк шланг боюнча ошо элдерге дагы үстүнө кошосуңар, анда миллион сом, миллион 200 миң сом деппи, ошентип айтыптыр. Анан элдер ал кезде ошо макул болгон болуш керек, же макул болгон эмес болсо алдында деле протоколдо турат. Анан ошентип кара шлангын алып кетти, көк шлангы салышты. Көк шлангы салып, чындыгында бир 2 байке, 3 байке иштеди окшойт. 3 жигит иштешти, жакшы иштешти. Анан эл деле жакшы кабыл алып атты. Себеби күндө тамагын, күндө обедин эл кварталга бөлүп койгонбуз. Тамагын аябай жакшы жасап берип атты. Жакшы кетип атты, жакшы иштеп атты. Анан биз барып көзөмөлдөп аттык, анча-мынча кемчиликтерин айтып аткан эл деле барып атты да баягы. Эл барган түшүнгөнү бар дене, түшүнгөндөр келип айтып атты, кичине мүчүлүштөр болуп атат, мүчүлүштөрдү оңдоп койгула деп. Анан биз деле ошол тиги Алай суунун жетекчисине айтып аттык, ушундай мүчүлүштөр бар депчи. Андан эле суу чындыгында келип чыкты, чыгып келди. Чыгып келгенден эле айылдын ичине суу келип баштады. Анан келип баштагандан эле резервуарга кирип турган айылга чачырабай калды да, суу жакшычы. Анан чачырабай калгандан анан эмнеге мынтип атат деп анан тияка чалып биз айтып эмеспиз. Анан айтты, резервуарга кирип турат, чыккан шлангылар кичирээк шланг экен. Бул ошол үчүн айылдын бир түтүнү жакшы жетсе, калган түтүнү жакшы жетпейт. Себеби ичке шланг экен, муну жоонго алмаштырыш керек. Андан сырткары баягы муфталар, краниктер эметип калган, эскилик жетип калган ошол ошолду алмаштырыш керек экен деди да. Анан ошентип калганда эле бул Алай суунун жетекчиси Мусабек айтып калды. Анда мен ошого бир 10 миң сом, 20 миң сомго спонсорлук кылып, эме алып келип бербейм деди да. Муфталарды жана эмелерди алып келип коюп көрбөйлү, элдин эмесине жакшы жетсин деп ошентип атты. Анан бирок ага чейин 10 миң сомдон акча чогулту берип аттык да. Калп айтсам ошондо сентябрь беле же август беле сентябрь беле күн узак убакыт болчу да. Анан бул киши өзү шаардан кечирээк чыккалды окшойт, түшчөндөр деп. Анан айылга келгенче кеч болуп кетти. Мен үйгө кетейин, уже жумуш убакыт бүттү да. Мен үйгө кетейин десем, жок, сен кетпей туруп тур деди. Ошо акча чогултуу жагын дагы бир колго алып, эртең чогултуп берсең жакшы болмок эле деди. Анан айылда ат баштуу аксакалдар болобу же жакшы балдар болобу, жардам бергенге чогултпайсың, сүйлөшөлү ошого менен деп. Анан айылда балдар чогултту мен. Айылда улактап жүргөн балдар бар. Ошо чогултуп, байкелер чогултуп, ушу келет экен, рууп койбойсуздарбы десем, анан мейли деди. Ал дагы ошо кечинде келди, кечинде ошо канча экенин эле билбейм, ошо көз байланган болуп калчу. Жайында саат бир 9:00 көз байланат уже. Ошо 9:00 ондо келди окшойт да, келип таза суунун айылда таза суунун жетекчиси Сүймөк байке менен кетти эмеге. Бир-эки мен муфтаны алмаштырып келе деп. Биз айылдан чогуланан айылдын наркы кире бериш жагынан бардык. Ошол жакта Турмек атанын багы деген бар. Ошол жакка барып, ошол жакка отуруп туралам деп айыл ичинде кетпеди. Ошол жакка парк эле, мында токой эмес, парк. Ошол жакка отуруп турдук. Анан ошо бир-эки эле алмаштырды окшойт. Бат эле эметти, 1 саатка жеткен жокко деп. Анан чалып калды, Сүймөк байке чалды балдарга, же Муса байке өзү чалды, ошо биле албай эстей албай атам да. Анан биз ушул жактабыз, келди өздөрүчү, келди. Анан келгенде эле балдар өздөрүнүн талаптарын айтып баштады. Буягы мындай болуп калыптыр байке, тияң тигиндей болуп калыптыр депчи. Анан аяктан эч кандай деле баягы коркутуп, үркүтүп болгон эмес, болгону тиги балдар айтты эмесинчи. Талаптарын айтты, мондай талапты мондай жазаңыз, мону мондай кылыңыз, мону мондай кылып берсеңиз сиз акчаңызды чогултканга жардам беребиз деп да. Мынтип атат видеодочу. Мени ошо токойго алып барып алышып, коркутушуп, сени керек болсо монарын сууга салыйбыз деди. Булар бир уюшкан бир кылмыштуу топ дегендей маанидеги билдирүү айтты да. Анан сиз болсо ошо биз ушундай эле жай отуруп сүйлөшкөнбүз деп атасыз да, ошону так айтсаңыз. Туура ал кезде андай деле эме болгон да, просто өзү бул эме кылып предложение кылган. Анда акча чогултуу, мындай бат чогултпайлы деп, анан айылдагы бир сөз сиңген аксакал болобу же балдар болобу, мына айылда сөз өткөндөн бери чогулуп эметпейсиң, сүйлөшөлү, акча чогултканга жардам берсин, мен да тиякта акчамды сурап атышат дегенден өзү предложение кылгандан мен ошолорду чогулткам. Өзү чогулт деген алчы. Өзү чогулт деп айткандан мен чогултуп, анан айыл ичинде неметип берди, парк жакка барып ичине коло чөлдө паркка сыртка чыкканбыз. Менин жумуштуу убактым бүткөн, мен кетейин десем өзү кетирбей койгон да. Анан ал парк, ал токой деле эмес, ал Турмек деген ата бак тиккен. Өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Парк эле алчы, токой деп бөлөкчө да. Парк эле ошол жактан ба. Анан жакшы сунуштарды айткан, о деп жакшы эле көнгөн ал кезде Муса байкечи. Анан эртеси күнү клубдун астына чогулмакпыз. Эртесин клубдун астына чогулдук.
чогулуп бир 10-15 бала чогулуп анан кишилер чогулуп анан клубка кирмекпиз. Анан аңчы эле мусорайке келип анан ушинтип неме болуп кетип эле анан алмаштырбайм, эч кандай эчтеке кылбайм, мен акчамды сөзсүз түрдө бересиңер деп анан кетип калды ошондо. Суу чыкты. Анан жанагынтип коркутту дегенден кийин эле акча төлөбөйбүз деп чыгыштыбы элдер же бир мындай акча? Ал боюнча мындай. Суу чындыгында келди. Суу келди да. Анан бирок ошо башчанын кичине фильтрди, мындай кичирээк фильтр койду окшойт. Ал эми килейген сууга чоң фильтр коюш керек да, бирок башында өзүнүн сөздөрү болот. Фильтр коём, корейский метод менен жасайм. 5-6 жерге люк коём депчи. Андай деле болгон жок. 2-3 жерге люк койду окшойт. Люктар дагы капкактары сынган, жанагынтип тамандары эметилбеген, цементтелбеген. Шовторго цемент коюп бекитиш керек да. Андай болгон эмес да, мына сапатсызак болуп атат да ошол. Талапка ылайык эмес, Бирок шлангилер жакшы жаткан. Жакшы орногон да. Анан элдин акча бербей калган баштаган себеби дегенде ал монда жерден анан 10 километр 9 километр жерден келип атпайбы. Келгенде ошо физиканын закондор эске алынбай каламбы же кандай, мен адис эмесмин, билбейм да. Суу чыгып жакшы ичип аткан, андан кийин эле бир айга жеттиби, жеткен жок билбейм. Же өттү. Кыскасы 2 айга жеткен жок да. 1 айдын ар жак бери жагында эле 1 километр жердин тегерегинде 500 метр 1 километр жердин тегерегиндеги жер топ-тоголук шланги монтип жабышып калбады. Анан карасак, уже суу келбей жабышып, жакта авария неме иштеп атты да. Анан сразу кайрылдык. Ушинтип. Анан эл ошону көрүп дагы айный баштады да. Бул сапасыз жасап баштаган турбай деп. Жана көмүлбөй аткан себеби бул Мусабек өзү биринчи каттар жазган, мына менде каттары да бар бияктачы. Эми мен биринчи ошо келгенде жайдын күнү, күздүн күнү көмүп баштайын себебинде кышка даярдык керек да, көмүш кетти, тоңуп калат да алчы. Анан көмдүрүп баштаганда ошо айылдан уккан окшойт да. Ошо көмдүрүп баштады деп, жана көмүш керек да, жоозу тоңот да. Көмүп баштаганда эле айтып калды, эмне үчүн көмүп атасың деп айтты да. Анан ОЗ2 да кат келди WhatsApp мененчи. Мен ушундай сизге WhatsApp аркылуу да кайрылып турам, ушундай да аркылуу кайрылып турам. Эмне үчүн көмүп атасыздар? Мен шлангыны көмбөңүздөр, эгерде көмсөңүздөр мыйзамчылык жооп бересиздер деп да. Неге? Шлангыны силер акчасын бербей туруп көмүп баштады да. Ошол окшойт да. Мен акчамды бермейинче көмдүрбөйм деди да. Анан мен айттым, кой байке, көмүш керек, андай болбош керек. Көмбөсөк кыш келип атат, мына бат эле, биякта кыш бат эле түшөт. Тоңуп калатсак, болбой бир топко чейин кармап отуруп, мына каттар жазды, каттар деле бар, көмбөңүлөр дегенчи. Мына кайрылуу кат деп турат, мына кайрылуу каттар, таза суу менен өздөрү печать басып, эметилген каттар турат да ошо. Көмбөңүлөр дегенчи. Анан ошол бойдон көмүлбөй калды, андан кийин эле анан уже кыш келе баштады, көмүш керек да. Жобосо ага да жок, бизге да жок кылып да. Анан койду анан Бекназар деген айылдык кеңеш төрагасы уже өзү спонсорлук кылып көмүп баштады, айылдагы балдарды иштетипчи. Мен ал тоголок болбогондон кийин аякты тааныбайм, көпчү. Барганыма бир 5-6 ай болсо анан көп тааныбайм. Анан эме болгондон кийин Бекназар деген бала көмүлүп баштады, чындыгында спонсорлор таап өзү чуркап, кой шлангыбызды аман сактап калалы деп ошол бала көмдүрүп баштады да. Ошо айыл элине дагы чоңураак болот, ошол жактан биринчи биз айтканбыз ошо кварталга чыгып көмүп бергиле деп мен неме кылгам, кайрылуу жасап айылгачы. Анан анча кварталга чыгып калганда чыкпабады го, себебинен жанагынтип кат келип атса тиги алайс тазасычы. Муса мырза, 7 миллиондон сырткары баланча 400 000 сом, баланча 200 000 сом да ошол бул эмне болгон акчалар? 7 миллиондон сырткардагы бир нече акчаны айтып атат. Түшүндүм. Ал мындай болгон, биринчи ошо келгенде эле 6 миллион 200 беле же 6,5 миллион беле ошол боюнча ОЗ2 айыл өкмөт катары мен мейлем жасап бериңиз, мен элден алып берейин деп биринчи келишкенбиз да, ОЗ2 катар келишкенбиз. Андан кийин жанагынтип тиги кара шлангыны көк шлангы алмаштырам деп эмеси суммасы көбөйүп кетти да. Анан ошол жактан миллион канча, миллион 1,2 сом кош бересиңер, бул көк шланг кымбат деген сыяктуу. Анан 7 миллион канча, 7 миллион 200 бü, 7,5 миллионго ошондо келишип ал кезде мен жок болчумун. Ошону келишип, андан кийин ошо айылдык кеңештин төрагасына эме жаздырган да. Мага 7 жана көрсөтүп аткан 7 миллион 200ге жасап бер деп. Жана кеңештин төрагасы бар, ал кеңеш төрагасы да. Ошо 7 миллион 200 миңге кайрылуу кат жазып берген да. Анан мунун көбөйүп аткан себеби дегенде, биринчи себеби айтып атпаймынбы, шланги жабышып калды депчи. Шланги бир канча метр жер, 1 километр же 500 метр тегерегинде жер жабышып калды, уже жараксыз болуп калды. Анан бул ошону кесип чыгарып, анан кайра ордуна жаңы шланги салыш керек да. Анан кесип чыгарып, кайра ордуна жаңы шланги салып берди, бирок ошону чыгымын биздин элдин үстүнө жүктөп атат да булчу. Мынакы билебиз бар ошо. Элдин үстүнө жүктөп коет, эл ошондон нааразы болуп атат да. Эмне үчүн бул өзү жасап бере турган эмени биздин үстүбүзгө жүктөп атат депчи. Мына акт деп атат. 22 октябрда түзүп тур актычы. 500 метр жерде эметиптир. Ошондо жалпы 225 000 сомду кайра бул элдин үстүнө эметип атат.
ошо жабышкылан шлангиди элдин үстүнө кара жүктөп атат да, эл муну уккан соң огуш бетер эмете баштады да. Акча бербейсиздер. Акча бербейсиз, эмне үчүн биз эмеси бүтө элек деле өзүнүн шлангысын эметип калса эле кайра биз акча төлөйбүз деп дагы ошондон айный баштады элчи. Ошон үчүн бул жанагылардын үстүнө кошуп атпайбы? 220 эмени да ошонун үстүнө кошуп атат. Анан жана келишим түзгөн боюнча келишимди бизди мындай жөн деле мындай мажбурлап алып барып түзүктүрүп койду да. Биринчи келдик бияка. Ким түздүрдү? Ошо Муса болбой эле айылдачы бас келишим түзөбүз, түзбөсөңөр да болбойт деп коркуп үркүтүпчү. Өзүнүн маршруткасына салып, төрагасы, айылдык кеңеш төрагасы Абдыласов Бекназар экөөбүздү салып болбой эле акталап алып келди байт файлына. Келдик, анан биякта ошо нотариус жокпу же ошол күнү жок окшойт. Андан эле болбой эле анан кайра нарынга апарды. Нарынга апарып түзөсүңөр деп, анан биз каяктан биз юрист болгондон биз түзө албайбыз да келишимчи, аны юрист такта иштеп чыгыш керек. Анан барып эле ошо нарындагы бир эме кирди. Жок, нарынга бир топ жерге бардык. Ошол күнү түшүлүп анан эртеси күнү чакыртып алып, эртеси күнү барып бир топ жерге кирдик. Бир топ эме нотариус отказ берди бияктанчы. Бир топ тиги сураганды ушинтип сурап атты. Кана келишимер бар, мындай эмеңер бар да, жок эчтеке жок десек эле анан баягы чоо жайды уккан эле нотариустар отказ бере баштады. Анан ошондо Чкаловдун маңдайында бир адвокаттар отурган жер бар окшойт. Ошол жака кирди, анан кирип анан бул ошо бир эмеге жаздырдым да, произвольночи, мындай деп жана карап окуп эле анан биз дагы эме киргизе эле мен буга кол койбойм дедим. Десе болбой эле ошол жерден эметип элечи. Ар кандай сөздөрдү айтып эле өзү ошо юристке жаздырып алды, адвокат го дейт. Ошого жаздырып эле мындай деп жана анда биз бияка бирдеке киргизе десек жок болбойт депчи. Ошондо эле болбой эле ойбойсуз коюп эле эмени түстүрдү. Түстүрүп анан анда печатты алып кете албайм да менчи. Анан кел печатты кой деп, печаттын жанында жок. Десем жок, мен кайра айылга барам дейт. Анда айылга барам, печатты басыңыз анда. Ал жумушта печат, мен жумуш өзүм алып жүрө албайм печатты. Анан айылдан барып анан печатты койдуруп кетти да. Анан ошондой кылып эмени эметкен да. Келишимдин мазмунунда мындай, келишимдин мазмуну эсиңизде барбы? Таанышкансызбы? Келишимдин мазмуну эсимде бар. Ошо менин акчамды сен кармап атасың, мен тияка пеня төлөп атам. Пеня менен түзөбүз. Мындай кой, пенябызды эметтиңиз кой десе болбой эле ошо пеня менен келишим түздүрдү да. Анан айла жок. Бул тууралуу мындай жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө же болбосо бир укук коргоо органдарында кайрылып мындай тергөө иштери жүргөнбү же өзүңөр менен эле өзүңөр болуп кетасыңар? Жок, бул боюнча ошо бул эми мындай болду да. Ошо тергөөгө чейинкисин айтып кетейинчи. Бул оңдоп кетти эмесин, шлангысын оңдоп кетти. Оңдоп кеткенден эле мына кайра чыга баштады. Мен элди кайра кыдырып баштадым менчи. Акча бергиле. Түшүнүштөн жүрүп мына сууну чыгардык. Коем кайра акча бериңиздер, болбойт депчи. Анан баягы жазалбаган иштериммен да ойлодум да, акырында бир акчасы калса бир 500 миллион сом калса жазат алабыз депчи. Анан бул деле өзү эме кылып жүрдү окшойт, предложение кылыпчы. Ким айылдан жазап берет, мен ошону акчасын төлөп берем депчи. Анан эл естественно болсо баягы эл сапасы болсо жазасы келген жок окшойт, анан эч ким чыкпойду. Анан элге түшүнүштөн жүргүзүп, кыдырып элдерчи. Мында чыгып атат сумустар деп кран мурап коюп чыгарып, ошентип түшүндүрүштөн жүргүзүп атып, анан анча акча кайра чогула баштады. Андан эле декабрдын 12-синде суу алып эле келип алды да. Декабрдын 12-си болчу, как раз эсимде ошо. 2022-жылдын эле декабрында. Ошол эле жылдын декабрдын эмесинде келбей калды. Себеби дегенде жана опурталдуу жерлерде техника бара албай турган жерлерчи. Абдуласов Бекназар деген төрага ошол көмдүрө албай калды. Себебинен ал опурталдуу жер экен да. Техника тоголонуп кетчү же болсо кол менен барып көмсө кол уже тоңуп калды. Эме өзү көмдүрбөй атып ошентип эме келип калды да. Ошондой көмүлбөй калды. Анан эмнеден эметип калды, вообще суу келбей калды да. Вообще суу келбей калды. Анан тияка чалдык ошо суу келбей калды деп, анан краниктерди жапкыла деди. Анан мен тияка сүйлөштүм, эмне кылам, кеселби депчи, тоңуп калат эми депчи. Анан ошо кесиптир деди же, жок, мынтти биринчичи. Мен барайын, оңдоп берейин деди да. Оңдоп берейин деди. Анан кыштын күнү болсо кантип оңдойт, тияктан оңдоп аткан убакта тияктан тоңот кайрачы. Анан мен ойлодум, бул огуш бетер кайра тоңдуруп алабыз депчи. Ал барып эле баягы бирдеке метод менен эритем деди окшойт. Анан баягы ал чоң мындай тур болуп аткандан кийин анан эритиш аябай эле кыйын го дедим. Себебинен алда свет жок жер болсо, тияк болсо, алыс жер болсо, жолдо жанагы кооптуу болсо, кокус машина менен баратып тайланып кетип, бир кырсык болсо жаман да. Анан ошолорду мага эске алуу менен жок байке келбей эле коңуз, чыгарбай эле коңуз. Уже болбойт. Ал өтө суук болуп аткан ошол убактачы. Ошол бойдон тоңду. Тоң менен 12 декабрь болду. Билдирүүнү жаздым мен, ушундай тоң деп. Анан ал кестеди окшойт. Анан барып таза суунун эмелери шлангы ачык жерлерден ачылып көмүлүп алган жерлерин кестирдим. Кестирген суулар бүт какыштып төгүпчү. Сууларды көтөрүп какыштып салдык да. Анан ошо менен 12 декабрь ошо менен суу жабылды. Ошо менен 2023 жыл болду. Май айында биз кызматтан кеттик, май айында.
Анан бирок мен кетип аткан убакта ошол күнү келди да, мен как раз кетип жаңы өкмөт шайланып толок молдо барды таанышыпчы. Анан как раз ошону мен жаңы өкмөткө айттым, ушундай таза суу боюнча маселе бар эле, мен кетип атып ошол жөнүндө жыйнаш кылып анан эл менен коштошуп кетсем болбойт депчи. Анан баардык эл чогулуп берди, жакшы. Анан ошол боюнча тиги алай таза суунун жетекчисине чакырганбыз, Муса байкени келиңиз депчи. Анан ал кечирээк келди же келип тиги суунун башында жүрдү деп таптым. Келип ошол жактан ал жөнүндө протокол бар экен, 2 май 2023 жылкы протокол бар экен. Ошону протокол жазылыптыр. Алмаз байке мен болуп отуруп, Абдулас Бекназар боюнча отуруп бүт неметкен экенбиз. Ушундай таза суу, ушундай көйгөй бар. Ошол кезде чыга элек экен да. Анан ошол кезде неметтик эл менен айттым, ушундай таза суу көйгөй бар эле деп. Чындыгында бул ашар тийине салынып аткан неме болгондон кийин мамлекеттен бир сом албай ашар тийине салганбыз да. Анан эми жанагы айтыш боюнча бияктан акимге чейин бардык, анан губернаторго чейин бардык деп атпайбы. Бул чындыгында аким губернаторго чейин буга чейин биз барганбыз. Ошо акимге чейин барып кайрылганбыз. Анан чындыгында бул ашар жолу ыкмасы менен салынып аткандан кийин район акими деле бир документке таянат да, мисалы үчүн жаңы өнүктүрүү фонд деген бар. Бир документ бергенче ал аким ага түздө жооп берет да. Бир сом үчүн жооп берет. ПСД жок болсо, бизде эчтеке документ жок. Смета жок болсо. Анан ал үчүн аким да жооп берет да, ал документ менен берет да. Ал аким жакшы айтты бизге, документ даярдап келди. Мен биринчи очередь ошону карап туруп ошол маселени чечем деди. Анан бизде баракта аким ал жөнүндө документ жок болуп атпайбы. Анан губернаторго мен акимге гана кайрыла аламын, ал кезде өкмөт болгон. Мен губернаторго кайрыла албайм да. Анан губернаторго, төрага айттым, андан губернаторго барып келбей деді. Мейли анда губернаторго барып келиңиз деп төрага айттык. Аксакалды эчтип алып, Алтынбек Калдаровичке да барган, ал боюнча айтып келген мага. Анан Алтынбек Калдарович да жакшы жардам берем деп айткан, алчы төрага айтып келди мага, Бекназар деген жигит айтып келди. Төрага жардам берем деп атат. Бизге документ керек экен, ПСД керек экен деп. Анан мен болгон документтерди чогулттум. Ал ошо Алтынбек Калдарович өзүнүн бир ачисине табыштаптыр. Ачысы аябай жакшы иш алып барат чындыгында. Мага чалыпчы. Анан эми документ керек да, ПСД керек, жердин разрешениясы керек, бүт баары керек да. Ал дагы өнүктүрүү фондунун ал дагы жооп берет 1 сом үчүнчү. Анан ал деле бир жолу алып бардык го дейм, алып барсак документ туура эмес, документ толук эмес экен да, документти бүтүрүп келбей депчи. Анан ошол боюнча аяктан да ошо документ жоктун себебинен ошо жардам ала албадык да.